Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдунович. Мен сизге кече мына 2 күн мурда болгон Аксай Орох жолундагы кырдаал боюнча кайрылгым келип атат. Өкмөт уктап агылачы. Азыркы кырдаал курч болуп атканда ошол 20 метр асфальт төшөп, биздин жерге кирип кеткиче өзүңарды ачып олтурдуңар да. Ошон үчүн бул жерде так ишти алып барсаңыздар. Экинчи маселе, Ашырбек Мойдунович. Мамлекеттин экономикалык өсүшүндө инвестициянын салымы зор. Инвестицияны колдоо жаатында мамлекеттин кызыкчылыгы жогору болушу зарыл. Буга биз мыйзам шарттарын түзүп бергенибиз менен тиешелүү иш-чараны алып барган өкмөт болуп саналат, Ашырбек Мойдунович. Ошондуктан инвестицияны максат кылган тараптардын укуктарынын сакталышы толук кандуу иш-чаралардын жыйынтыгы болуп саналышы керек. Тилекке каршы, мамлекетте бизнес жүргүзүүнү максат кылган инвесторлорду чочуткан жагдайлар орун алууда. Баш алама мыйзамсыз иштер экономикага салым кошууну каалагандарга коркунучтуу турууда. Мен бул маселени мурдагы жыйында да көтөрүп чыккам, Ашырбек Мойдунович. Тактап айтканда, банктык купуя сырларды ачык жарыялоо инвестициялык абалга терс таасирин тийгизип, сырткы инвесторлор менен кошо ички инвесторлорду да чочутуп, аларды артка тартып жатабыз. Капиталдык система үстөмдүк кылган дүйнө жүзү боюнча бизнес түптөө буттан тургузуу чоң чеберчиликти талап кылат. Ошондуктан мыйзамдуу иш алып барган бизнес ишкерлерди коргоо менен катар колдой да билишибиз керек. Бул алардын укуктарын колдоо жана сактоодон турат. Мындай маселени ортого чыгып кетпешине көп эмгек жумшалат. Бирок бул тууралуу бир кичинекей гана дезинформация чыкса негативдүү кесепеттерге алып келет. Биз айтууга тийишпиз, урматтуу депутаттар. Банк купуялуу тууралуу мыйзам четке кагылып, ортого мындай маалыматтардын чыгышында ким кандай жоопкерчилик тартат, Ашырбек Мойдунович. Бул багытта атайын иш алып барып, ишкерлердин купуя сырларынын сакталышын камсыздап бере албасак, экономиканын таянычы болгон инвестиция тармагы запкы тартат. Ошондуктан өкмөт инвестициялык абалды жөнгө салууда ишкерлерди коркутуп албаш үчүн иш-чара жүргүзүүңүздөрдү мен суранам. Мына бизнес эле эмес, акыркы маалда Бакыт Эргешевич айтып кетти. Фондторго которгон жарандардын сырларын ачып жатабыз да биз. Аттарын кайсы банктан, кайсы ишканадан акча которгондорун айтып атабыз. Анда бизге кайсы инвестор келет, Ашырбек Мойдунович? Эгерде биз сырткы эле эмес, ички инвесторлордун канча акча которуп, кайсы ишкана, кайсы банктан которгонун биз ушинтип коомчулукка ачык жарыялай берсек, анда бизге эч ким келип акчасын салбайт. Себеби биринчиден өзүнүн коопсуздугу, үй бүлөсүнүн коопсуздугу, анан ошо ишканасынын коопсуздугу болот да. Мындай акчаны көрсөтө берсек, мен ойлойм бул жаман көрүнүш. Ушул багытта иш алып барыңарды сурайм.